Азыр улум Сыргабай улуулуктан тоскону келдик. Эми сүйлөгөнгө деле аябай толкунданып турам. Эжекел агайларына, тренерлерине рахмат айтам. Эми мен үчүн өтө эле күтүлбөгөн сыймык. Баланын бактысы эненин эң чоң бактысы да. Элдин уулу болгондо айрыкча сыймыктанып атсаңыз. Өтө сыймыктанып атам. Демем сүйлөй деле албай сүйлөй деле албай атам. Рахмат. Бүгүн эң негизги бул жерге келип турганыбыздын себеби мына биздин райондун жигиттери Азияны багындырып, Билназ кызыбыз кошулуп, алайдан үчөө аябай байгелүү чоң орундарды алып келип отурат. Эки жигитибиз алтын медаль менен, кызыбыз күмүш медаль менен мына жергебизге өтө чоң кубаныч тартуулап турат. Биз эми ата-энелер ушунчалык толкунданып, кубанып турабыз. Азыр ушу уул кыздарыбызды тосуп алып, анан кийин алайга жөнөсөк деп турабыз. Биз эми ушу бүгүн алайлыктар үчүн майрам эле болуп атат. Кече Бишкекте өткөн Азия чемпионатында ушу алайлык эки балбаныбыз биринчи месттен алып, мен балбан кызым экинчи месттен алып калды. Анан кийин ушу балдарга теңелемдеп, менин кызым одан кийин шаат ана Бакыренин учуп барып эле Манамадан 3-чү месттен алып келди. Ушинтип кубанычта ата-энелер чогулуп ушу майрам кылат окшойт. Мына мен кызымдын тренери ушу эмес Мурат Турат Мырзаев деген ушу тренер ушу бизде Алай районунда эң алгачкы тренер ушу. Дилинин неме машыгуучусу болом. Курманбектин досу болом. Ар бир ата-эненин машыктыруучунун тилеги эле ушул биздин элдин адамы болсо, ушул элдин керегине жашта кетти. Ушул досунун тилеги ишке ашып отурат. Өзүбүз элдин адамы болуп атат. Кыргыздын намысына жарап берди. Ошо биз сыймыктанабыз. Жүрөгүм өтө кубанычтуу күн. Эң эле ушунча эл бизди сыйлап, ушу балдарды сыйлап келип атышат. Ушуларга да рахмат. Ушу чыгарган тренерлер даярдап чыгарган кандай сезимдер болот. Күрөшкөндө кошо күрөшүп, ошолорго рахмат. Күрөштүрүп ошончо немеге аренага алып чыккандарына. Биз кызыбыздын багын тилейбиз, ден соолугун тилейбиз. Дайыма ушу элдин кызы болуп эле жүрө берсин, Кыргызстандын туусун желбиретип. Күттүңүз беле ушундай кыз баладан да ушундай чыгат деп? Күткөм. Кызымдын өз ишиги бар. Күткөм. Бардык балдардын каалайм, баккалайм, ден соолук каалайм. Ушу алсыңкы жолдору Олимпиадага жолдомо алышсын. Дайыма ушуну бизди сүйүнтүп жүрө берсин. Ошол силерге да ийгилик. Toz koyuyoruz. Tuttunuzlar. Sekin gelet, ötürtmüne. Oşada turunuzda gelin. Gel. Bizde aldan жақсы салтанатты күн болып атат.
Antkeni Түштүк Кыргызстандын Алай жеринде, Алай районунда Азиянын 3 чемпиону чыкты. Бул деген мындай болуп көрбөгөндөй чоң ийгилик да. Мына биздин чемпиондар. Эки жигитибиз алтын медалга татыды, карындашыбыз күмүш медалга татыды. Азиянын чемпионунан 3 медалды мына Кыргыз жергесине Алайга алып келишти. Бир кол чаап коелу. Азыр эми бизде баягы Кыргызда келип аткан байыркы салт боюнча батырды дагы сыйлап келген биздин бүгүнкү батырларыбыз ушул. Карындашыбыз эки жигит ошого баягы символический жалпы Алай районунан келген өкүлдөрдүн, туугандардын, жалпы эле күйөрмандардын аз-маз белеки бар, ошону берип койгонго уруксат этиңиздер. Kolçalılar. Урматтуу туугандар, алайлыктар, жалпы катышуулар бүгүн жакшы күн болуп атат. Жогоруда Жыргал айтты. Биз дагы Оштогу жердештер, Алай коому, Сабай коому мына бүгүн келип сыймыктан турат. Урматтуу батырлар, урматтуу чемпиондор, элди мына Кыргыз элин сүйүндүрдүңөр. Анын ичинде мына Ош областынын Алай районунун биз сыймыктанабыз. Бул силерге чек болбосун. Biz tileybiz, budan dağı köp çempiyon, Olimpiada çempiyon bolmalar. Anı üçün güç şart var. El koldoyut, biz koldoyuz. Daim iyilikler olsun. Şunu uyuşturgan, şunun da sizlerdi şu deraja kap kelgen maşık duruşlarga men tazim etip rahmat aytam. Esenge, mına ağayga, bardığına. İyilik bolsun, ata-enesine aytabız mı? Kurbanbek'e, başka ata-enelerge dağı aytam. Жақсылык bolsun, şunday batırlar köp bolsun bizde. Daha çok kutluyuz. Daim olsun, çalışta jolar. Elge Olimpiada çempion olurlar. Урматтуу жамаат, азыр бул биздин спортсмендер де азыр башка жакта да күтүп атат. Ошого мүмкүн болушунча мында кыскараак кылайлы деп атабыз. Азыр да бир кишиге сөз берели. Биздин спортсмендерди ушу деңгээлге алып чыкканга бул кишинин абдан тажрыйбасы, көп жылдык мээнети буларды ушу бутуна тургузуп дүйнөгө алып барганда ушу кишинин абдан чоң эмгеги бар. Андан машыктыруучу катары сиз бир эки сөз айтып коюңуз. Урматтуу алайлык туугандарым, алайлык элибиз, сиздерге ушунча келип, биздин уул кыздарыбызды тосуп алып, ушунчалык коштоп, колдоп турганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Райондук спорт мектебинин атынан, жалпы эле спорт тармагынын атынан мына бүгүн биз кубанычтуу күн. Себеби биздин жигиттерибиз, кыздарыбыз Азия континентин багындырып, алтын медалдар менен келип отурат. Бул жетишкендик биз үчүн өтө алдыга койгон чоң жетишкендик деп ойлойм. Эмне дейм, жигиттерибизге, кызыбызга бул алгачкы кадамыбыз. Алла Таалам жигиттерибизге, кызыбызга күч-кубат берип, алдыдагы дүйнөлүк аренада 2024 Олимпиадалык оюндар келатат Парижде. Биздин жигиттерибизге ушу Алла Таалам шыдыр жол берсин, ушулардын келечегин кең кылсын. Дегеле бир эле биздин кичимекенибиз Алай эмес, Кыргыз элинин намысын коргоп, дүйнө жүзүнө кыргыз желегин желбирете берсин. Ийгилик, ак жол балдар. Дагы бир кишиге сөз берип коелу. Биздин карындашыбыздын жеке машыктыруучусу Мырзаев Турат агабыз Кыргызстандын 9 жолку кыргыз күрөшү боюнча чемпион. Мына Кыргызстандагы спортсмендерди көрүп атасыздар. Кыз келиндердин бардыгы машыктыруучусу эркектер. Ошон үчүн мына агабыздын дагы эмгеги абдан чоң. Мына карындашыбыздын ушу деңгээлге жетишине абдан чоң салым бар. Сизге бир эки сөз. Урматтуу ата-энелер, урматтуу алайлык туугандар, ушунчалык келип, кубанычыбызды тең бөлүшкөнүңүзгө
çın жүрегіммен ыраазымын. Мына біздің жігіттер, қыздар тілеген мақсаттарына жетіп отырады, ата-енесі тілеген. Балам төрөлгенде елдің намысына жараған балдар болсын деп тілек қойған. Мына осы тілегімізге жетіп отырамыз. Бұлар азыр ата-енесінің ғана баласы емес, жалпы қырғыз елінің баласы қыз болып отырады. Мұрын мен деген болса, азыр біз деген даражаға жетіп отырады. Балдарым ушул медалыңар құт болсын. Ушул медалдар олимпиадалық медалдар да ушунда келе берсин. Бардығыз ушинтип ел жұрт келіп чоң құттықтайды. Мен қалаймын. Азырдағы мынау бұл жерде көріп отырсыздар абдан күйермандар көп. Енелердің атынан біреу сүйлеп қоялы деген сұныш болып жатады. Енді барлығыңыздарға сөз беруге мүмкіншілік жоқ. Сіз уақытты көріп отырсыздар. Burada жол тартыш керек. Ошоға енелердің атынан сіз сүйлеп қойсаңыз. Қонақтар, біздің балдарымыздың өмірлері ұзын болсын. Аябай сыйлықтанып, бүгін толқынданып, сүйініп атабыз. Бұл біздің еле сыйлығы емес, бұл қырғыз елінің сыйлығы. Ушул эрезеге жеткирген ата-энелерине биринчиден ушуга шарт түзүп берген, экинчиден ушулардын эмелерине, тренерлерине, чыгып окуткан агайларына баарына ыраазычылык билдиребиз. Ушуларды ушул дозага жеткизгенине. Балдарым, садакаларыңдар өмүрүңөр узун болсун, өрүшүңөр жайык болсун, келечегиңер кең болсун. Алла Таалам не тилеген болсоңор тилегеңерди берсин. Энелердин атынан чын жүрөгүмөн силерге тилейм. Кыргыз элинин сыймыктаган балдар болуп жүрө бергиле. Biz daima seninle sıymıştanağız. Bağırlara çok rahmet. Gelgile alakardaya boğulun da koyalım. Ömürleri uzun olsun, baktılı olsun, gelecekleri gen olsun. Daima iyilikler koşturup yürüsün. Hazır mınao Bek Sultan ilimizden ağası Horozali oğluga söz verip koyalım. Size bu balаны жаш mezgiline uşul dengelge jetkin geçen uşul kişinde çok salın var ekan. Eko söz toparız. Günümüzlerмен urmatlı tuğanlar azamatsыңар Kırgızımdın suçlarları. Biz sizlerden sıymıktanağız, kutluqtayız, gelecekte alban iyiliklerge жетişinlerge tileklerimiz. Ата-энелер бүгүнкү şu жерге келип, ушул биздин спортсмендерди тосуп аткан көрүүчүлөр баарыңарга чоң рахмат. Men ne deyim? Mına bugünkü bizim medalistler 2 altın 1 gümüştü alıp gelgen sportsmenlerge çın den soluk kalayız. Ardayım үй бүлөсү тынч болсун, den soluktары чың болсун, ойлогон ой максатка жетсин. Ушуларды өстүрүп, ушу даражага жеткирген ата-энесине чоңдон чоң рахмат. Андан кийин ушул тренерлик масштабта иштеген тренерлерге эң чоң рахматтыгыбызды айтабыз. Теле жамандык болбосун, жакшылыктар болсун. Будан кийин ушул спортсмендерибиз олимпиадалык оюндарда дагы жакшы ийгиликтерге жетишине биз чын жүрөктөн каалайбыз. Ар дайым үй бүлөсү менен, ата-энеси менен бардык Kırgızstan менен аман эсен болсун, жакшылыктар болсун. Амин. Gümüşte alganda көп кыйынчылыктар болду. Биз буга көп даярдандык. Ар кандай кыйынчылыкта машыгууларды өткөрүп, көптөгөн сыналардан өттүк. Соперниктер мен үчүн кыйын балбан, индиялык балбан болду. Ошол менен кичине бал аркылуу жетишпей калдык. Калган соперниктердин жеңишке жетти. Бул Азия биз үчүн өтө ответственный болду. Дегенде биздин борборубуз Бишкек шаарында өттү. Бир башка соревнованияларга караганда бир мындай башкача даярдандык десек болот. Жоопкерчилик жогору болду. Жоопкерчилик жогору болду. Дегенде ата-энебиз, кыргыз элибиз карап турду бизди. Ошол даярдыктар жакшы өттү, сборлордо өттүк. Жыйынтыгын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Алхамдулилlah, Кудайга шүгүр. Азыр кандай болду анан аэропорттон чыкканда бөт сени тосуп алды. Анан жоопкерчилик дагы күчөдүбү? Мындан ары дагы өзгөрүп болот да. Азыр аэропорттон чыкканда тууган урук, ата-энебиз, дос жарларыбыз күтүп алышты. Аябай мындай жүрөктө башкача сезимдер пайда болду. Алдыга койгон максаттар дагы жогорулады. Мындайча айтканда мотивацияны алдык. Буюрса дүйнө бирчилиги күтүп турат. Ошол жакка даярдык. Буюрса жакшы даярданып, ал жактан да кыргыздын желегин бийик желбетебиз деген ишеничтебиз. Даярдык өтө сонун болду.
өтө мындай сонун даярдандык. Атесин ошо күчтүү болду. Чек шаңды өткөндө кыргыз эли көтөрүп койду өзү эле. Башкаларга караганда айырмаланып. Ошо. Элдин колдоосу кандай сезимдерди калтырат экен? Кандай элдин колдоосу өтө түшүп бараткан адамды көтөрүп салат экен. Мындай. Уже чүнчүгү бараткан эл көтөрүлгөндө өтө сонун күчөйүп кетесиң да. Алдыда кандай максаттар болуп атат? Эми азыр дагы Бекстан айткандай жоопкерчилик күчөсө керек. Жоопкерчилик күчөдү. Дагы алдыга умтулабыз. Алдыга койгон максаттар күчөйүп. Сарлап келдик, аябай жакшы эмоция менен, жакшы маанай менен келдик. Ата-энелер, колдоочулар сүрөп келишти элдер. Биз ошол спорт, Алай райондук спорт бөлүмү катары, башчысы катары ушул жерге келип, тосуп алуу зыйнатына катышып отурабыз. Маанайлар жакшы, ата-энелердин, буга кеткен машыктыруучулардын эмгеги аябай зор болду. Алардын сүйүнүчүндө чек жок. Эмгеге кайтты да? Эмгеге кайтты. Бул балдар ошол кийинки өсүп келаткан өспүрүм балдарга аябай чоң стимул болду. Балдардын массалык түрдө спортко кызыгуусу көбөйдү. Кудай буйруса Кыргызстандын келечеги ушул спорт аркылуу көп ийгиликтерге жетет. Кыргызстандын байрагы Кудай буйруса жакшы дүйнөлүк ареналарда бийикке желбирейт деген ишеничтебиз. Алайдан келдик. Спортсмендерди колдоп ийгилик каалайбыз. Анан ошонун арасынан биздин эң күткөнүбүз Дилназ кызыбыз, Аяш кызыбыз, Зайышталарыбыз өнөсүп өтсүн, алдыңкы чемпиондон болуп өтсүн, биз үмүттөнөбүз. Eceler tosa olmayыңыздар, мына арқаларыңызға қарап тұрыңыздар, өчіріп менен да еліп, ұшырашып бүткендер қачыңыздар. Dünya şampiyonu oldu, altın Ya oğlum, yengişin mi lan? Hayır, mağabes. Yakı. Sana oğlum. Eminler. Hadi bakın. İyilik gelmez. Gel. Şampiyon kandaysın. Kaçırın tatlı. Ana balaga ver.
Peki, start. Tanıdım. Olurdun yeteksizsiz. Anladım. Rahmat. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Внимание. Тартартан. Бүгүн гана келген жок. Ата-энелердин, тренерлердин канча деген эмгектин аркасы менен келип аткан ийгилик. Бул ийгиликке жетишкендиктер бар, жетишпегендер бар дегендей. Ошон үчүн мына азыр буга чейин Нурболот Бек Султандар, Эсен агай сиздин балаңыз болсо ошол жерде чоңойсо, бул кыргыз элинин кызы, кыргыз элинин балдары болуп атат. Азия деген бул тамаша эмес, кошуна мамлекетибиз Кытай 1,5 миллиардга жакын тукул болуп калды да. 1,5 миллиард. Индия деген мамлекет бар, Пакистан деген бар. Ошол өнүккөн мамлекеттер бар. Ошолордун арасында кенедей Кыргызстанда биздин мына 16 жаштагы балдарыбыз, карындашыбыз, 23 жаштагы инибиз ошол Кыргызстандын желегин желбиретип, дүйнө жүзүнө таанытып, анын ичинен алай жергесин таанытат. Бул үчүн биз үчүн чоң сыймык. Ошол силердин жетишкендиктерди, кубанычтарды тең бөлүшөлдөп мына туугандары, ушул райондогу жетекчилер, айыл өкмөт башчылары 14 тең ушул жерде отурабыз. Силерге сый-урмат көргөзөлү, ушу кубанычты тең бөлүшөлү деп. Эсен агай мына Турат агай, сиз эми карындашы Дилносту тренировкага баштадыңыз эле. Эми сиздин кызыңыз менен жана өзүңүз айткандай бул элдин кызы болуп калды. Кыргызстан эми башка жагынан жетишпесек дагы мына башка мамлекеттерге тең тайлаша албасак, спорт жагынан Кудайга шүгүр. Мээрим, Айсуу деген кыздарыбыз Кыргызстандын желегин желбиретип, мына көп биздин карындаштарга, инилерибизге чоң демилге берип, жакшы көрсөтүштөрдүн ийгилиги болот. Ошон үчүн ийгиликте дагы бир жолу кут болсун Эсен агай. Эми ушуну негизи
башталышын барлығы тренерден башталат. Эсен ага сизге ийгилик каалайбыз. Анан өз үстүндө бир чаккан белектерибиз бар, айлык өкмөттөрүндө белектер, сыйлыктары бар. Эгерде уруксат берсеңиздер, анда четинен баштай берели. Тамаша эмес, ал үчүн эмгек кылыш керек. Ал үчүн мына Эсен ага сиз спортто жетишкендиктер үчүн канча деген жаш мундарды тарбиялап атасыздар, жакшы жолго салып атасыздар. Бул кенедей балдардын келечеги кең болот. Ушунун баары сиздин эмгегиңиз. Ошон үчүн биз муну сизге жөнөлө берген жокпуз. Чындыгында алайдын аты болуп жүрө бериңиз. Сизге ийгилик каалайбыз. Кабактарды анан менен эме этеличи, эме бар. Бизге келиңиз сиз. Экспанга ар кимдин өзүнүн бере турган подаркабыз бар, анан бере беребиз. Урматтуу Алай районунун тургундары, жана ошондой эле бизге Алай районуна эмес, жалгыз эмес, Алай району эмес, Кыргыз Республикасынын намысын коргоп келаткан улан кыздарыбыздын өмүрлөрүнө узун болсун, эки дүйнө бактылыгын Алла таала насип кылган болсун. Булардын бардыгынын келечектери кең болуп, келечекте Олимпиадада медаль алып келсин деп үмүт кылабыз. Могул жерде турган ага эни, жакын тууган, жакшы санаалаштар турасыздар. Ушул карындашыбыздын, агайларыбыздын, эжелерибиздин ден соолугу бекем болуп, ар дайым кыргыз элинин керегине жараган. Могул жерде өстүргөн уул кыздардын ата-энесине бүгүн эң жакшы белек болуп отурат. Мен ойлойм, балдардын жетишкендигинен өткөн ата-энеге мындан артык белек жок болсо керек. Дагы бир жолу ушундай белектерди элге, журтка, ата-энеңерге тартуулап, ылайым ата-энеңер үйүнө батпай, мактанып жүрө турган, баштыгы бийик көтөрүп жүрө турган уул кыздардан болуп жүрө бериңиздер. Белек бар эле, Коңурдоо айыл өкмөтүнүн атынан кызыбызга жана бул уулубузга 5000 сомдон айыл өкмөтүнүн атынан белегибиз бар. Тапшыруулар болсун. Сизге агай, сизге карындашыбыз. Бийигиңиз мындан аралыгынан көз. Саламатсыздар, урматтуу туугандар, урматтуу биздин чемпиондор Александрович, агайлар. Бул жерде Нурболот, Бекболот бул карындашыбыз эң Алай районунун эмес, Кыргызстандын желегин желбиретип, Кыргызстандын намысын коргоп келди. Буга канчалаган менеп, канчалаган пешене тер кетти. Ошого кичинек болсо дагы мына Гүлчү айыл өкмөтүнүн, Гүлчү айылдын кеңешинин депутаттарынын атынан жана жеке өзүмдүн атынан кичине белегибиз бар, уруксат этсеңиздер, силерге чын ден соолук, узун өмүр. Анан эң негизгиси ушу качан болбосун Кыргызстандын желегин желбиретип, алдыга сүрөй, алдыга башка эл аралык ареналарда желбиретип жүрөрүңүзгө тилектешпиз. Жетип атканда бир туктап элек, мына ийгилик болду. Алай Турат агайга да мына агайымдан менети көп. Саламаттарбы, урматтуу жыйын катышуулары, урматтуу Калиев Сабедович. Мына бүгүн Алайда эң чоң жаңылык, болгондо да чоң жакшы жаңылык болуп атат. Мына биздин балбан жүрөк, балбан билек мына уул кыздарыбыз ошончо көп сүрөөндөн, ошончо көп таймаштан мына жеңишке жетишип отурат. Мындан ары дагы сиздерге, мындан ары дагы чоң жеңиштерди камсыз кылышыңыздарга тилектешмин. Мына азыр эми алгачкы кадамыңыздар мына ийгиликтин башаты, Кудай буюрса дүйнөнү дүңгүрөткөн, Алайдын атын чыгарган уул кыздардан болушуңуздарга чын жүрөктөн тилектешим. Анан ушул райондук билим берүү бөлүмүнүн тарабынан да өзүбүздүн кичинекей акчалай белектерибиз бар эле, берип коюуга уруксат этиңиз.
машықтырған біздің ағайларымызға денсаулық берсін, күш-қуат берсін. Ушулардын эмгеги ушундай бийтикке жетип отурат. Ал эми ушул спортчуларыбызга будан дагы жогорку олимпиадалык оюндардын чемпиону болушуна биз тилектешпиз. Ал эми ушул спорт мектебинен кичине белектерибиз бар эле, ошону ташып коебуз. Hurmatly tuğanlar, bugün bizim Alay rayonunda çok kuvaniç saltanatlı olup oturup, oşo köp olup gelgeniniz üçün sizlerge çok razıçılıkты bildirem. Oşanı bilen birgeler uşul kütüp alımı uyuşturgan rayonumuzun hakimçiligine, hakimimiz Kaniyete, andan başka tiyişeli yetekçi hizmetkerlerge çok razıçılıkты bildirem. Annem Sağlık jana cemaatına, jalpı ayıl hökümetlerine, bizden bilim berүүgө bardığınızlarga tereң razıçılık aytam. Allah Taalam har biribizge densooluk, amançılık, tınçılık bersin. Kuday buyursa mına jigitlerimiz aldыңкы kadamды taşlap oturat. Aldıda dagı çoğ iyilikler turat. Kudayım uşularga güç-kuvvat berip, yolunu açıp, ertenki dünyölük 24-yılı Paris turat. Fransiyada öte oturgan olimpiadalık oyunlarımız, uşul oyunlarımızga, jigitlerimizge, kızlarımızga çoğ yol açılsın. Şulardan Allah Taalam yolun genen kılsın. Dagım ne deyim? Sizlerge çoğ rahmat. El var eken, yurt var eken buna biz ösüp atağız. Har daim vatanızlardı berip, Kırgızdı aldığa türtüp, şu jölöp aldığa çıgara verelik. Kırgız jelegi dünyönü bağındırıp jelbirey versin. Rahmat sizlerge. Бүгүнкү иш-чара ошо биздин Алай районунан чыккан спортсмендерибиз Нурболот Бексултан, карындашыбыз Дилнос, өзүңүздөр билесиздер, ошо жакында эле болгон Кыргызстандын чемпионат Азияда Нурболот Бексултан биринчи эместе биринчи орунду камсыз кылды, алтын медалды. Карындашыбыз болсо экинчи орунду камсыз кылып, ошо бизди сүйүнтүп, ийгилик жаратып, баардыгыбызды кубантып аткан мезгили. Ошо биз дагы ошо Алай райондук мамлекеттик администрациясы, райондун жетекчилери, айыл өкмөт башчылары, туугандары, достору, спортсмендер баардыгыбыз биригип ошо бүгүн 9 азамин куттуктоо салтанатында чогулуп отурабыз баарыбыз. Мындан ары дагы спортчуларга кандай колдоолор болот? Мындан ары дагы биз ошол материалдык техникалык базасын чыңдоого ар бир айыл өкмөттө, 14 айыл өкмөттө спорт объектилерин куруу боюнча биздин жанакы өсүп келаткан өспүрүм спортсмендерге шарт түзүү боюнча болгон иш-чараларды жүргүзөбүз. Өзүңүздөр билесиздер, ошо биздин стадиондо дагы грек-рим күрөшү боюнча, эркин күрөш боюнча биздин тренерлерибиз күчтүү, ошонун негизинде ушундай жыйынтыктар болуп атат. Ал жакта дагы бүт шарттар менен спорт залыбыз бар. Мындан ары дагы ошол жаңы спорт залдарды ремонт талап кылган спорт объектилеринин ремонтторун оңдоого болгон күч аракеттерди жумшай беребиз.